ушул үй бүткүчө уста болдум. Кызыма. Бул ортончо чоң кызыма. Бул апасы. Диниң эмне кызым, диниң? Алхамдулилла мусулман. Биринчи этажга отургузуп койду бизди дебесин деп. Жеңең кичине кызмат кылсын деп экини даярдаганбыз. Отур. Жа келинчегим кобра эмес, шүгүр. Көп кыздардын мындайча айтканда арманы эле болуп жүргөн убагы. Баягы квартирада хозяин келип калып. Өзүнчө эле дели ойдойм, баягы хозяиндин баласы экен эми. Көбүрөөк кимге мындай чыдап жашап келатат? Биз болобуз бактылуулар калаасы. О, кызым, Атакемо. Аддинаны карачы, Азиянаны карачы, кандай сонун жарашкан атасынын кыздары. Амансыз бардактуу Соло ТВнын көрүүчүсү. Бүгүн биз ырчы, аткаруучу, ыйладың неге жана ошондой эле улакчынын кызы деген ырлары менен популярдуу болгон Алтынбек Борошов агабыздын 2 кабаттуу ак өргөсүндөбүз. Агабыздын чыгармачылыктагы жаңылыктары тууралуу анан ушул үй менен тааныштырганча бир кызыктуу материалды сиздерге сунуштаганы турабыз. Демек, биз менен бирге болуңуз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Келип калдык Алтынбек байке үйүңүзгө. Кош келгиле жигиттер. Көптөн бери чыгармачылыктан көрбөй кеттик. Анан атайын үйүңүзгө издеп келдик Алтынбек байке. Мен да сезип аткам, ошо үйгө ким келет экен, көптөн бери жок кеттим деп. Ишберлат. Жакшы бардыгы. Азыр эми бул жактан дароо эле биздин көрүүчүлөрүбүзгө Алтынбек байке, сиздин үйүңүз менен дагы тааныштыралы. Акыркы чыгармачылык жаңылыктарыңыз дагы бар экен. Клип тартыпсыз, анын баардыгын буюрсам ушул 2 кабаттуу үйүңүздү биздин көрүүчүлөргө көрсөткөнчө маектешели. Мейли. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Анан дароо эле бул жактан баштайбызбы же үстүнө чыгалыбы? Нол жактан бир көрсөтүп кетейин эми. Нол жакта биринчи дегенде эле чү дегенде мактанып баштайм. Нол жакта 3 комнат үй бар. Душ, өзүнчө кухнясы, конок бөлмөсү, өзүнчө жатаканасы мененчи. Муну өзүм караган убак алып койгом. Караганда куда калып жашайм деп. Анан албетте биздин кухня бул. Бул кухня жеңең комнатасы. Ушул кухня бөлмөбүз. Анан душ, туалетибиз. Душ бул тарапта. Ачып эле коюп отур, Жакшы, жакшы. Ошол бул 2 комнатты эле бул жатакана бөлмө. Бул тарап куда каласа тренажер. Пока азыр ремонт бүткөн, бирок кире элек да. Бул негизи канча болду бул үйдү? Канча убакытта бүтүрдүңүз? Үйдү 2021ден баштаган. 2021ден баштап. 2021ден баштап былтыр бүттү. Былтыр бүттү. 1,5 жыл болуп калды. Бүткөнүнө просто мен буну бүтүргөн убакта берде болуп, айылда болуп, биз тойлор менен сезонда кетип калам. Жалал Абадка. Ошо жакта жүргөн убакта уста да жок туруп, ушу бир 2-3 жылда бүтүрдүк. Шашпай, ойлонуп, карап дегендей. Өзүңүз ойлогондой эле болду, негизи эле ким жардамдашты? Өзүңүз ушундай болуш керек деп баардыгын Мен чечтиңизби? бул үйдүн проектисин деле чийбеген мен. Стройканы деле түшүнбөйт элем. Анан ушул үй бүткүчө уста болдум. Эң негизгиси бирок азыр интернет өнүгүп калды да. Карайм, кайсы мисалы лестницага келип, лестницада карайм. Ноундай болсун деп жөнөтөм, мындай кылайлы депчи. Анан идея кылып көбүнчө ушул келинчегим экөөбүз эле өзүбүздүн оюбузду айтып эле мындай кылабыз, мындай түс болот, мындай свет болот деп эле өзүбүздүн оюбуз менен бүтөдүк. Анан өзүбүздүн аракет менен Аллага шүгүр, баягы Кудайым стройка баштаганда
жолдорду ачат экен өзү устачылыктачы. Айтылган сөз бар го. Уста түшкөн үйдө асманда учуп келаткан бараткан канаттуу да бир канат таштап кетет, салым таштап кетет дейт. Ошондой. Эң жакшы. Анда экинчи кабатка көтөрүлөлү. Жүргүлө. Азыр биринчи эле бул жак комнатага кирет окшойт. Биринчиден Катарынан эле баштайлы, кетип. Жүрүңүз өзүңүз. Жүрө. Баштап бериңиз. Бул комнат, бул конок бөлмө. Конок бөлмө атайын ушундай чоң кылган. 10го мындайынан 750 беле. Ушундай. 8ге жакындап калат, 780. 8 экен да. Ушул бөлмө, конок бөлмө. Куда каласа бир чоң мареке тойлордо, куда күтсөк. Сен той кылсаң куда каласа коногуңду ушул жерге алып келип сүйлөйм дегендей. Ошол Жакшы. Бул жакта сыйлыктарыңыз бар экен. Аспаптар турат. Комуз. Буну Санжар деген досума жасаттым өзү. Толук бүт элек берге. Айнектер туруш керек. Айнек менен жабып туруш керек. Коздолуп светтер бар. Анан солодон алган Меники экенсиз. соло, көбүнчө эле соло меники, себеп соло менен башында көп иштешип. Анан өзүм деле көп ушундай бир сыйлыктарга кызыга өрбөйт экем. Наркы жакта деле бар сыйлыктар. Ушул эми баягы барган жерде колдогон өкмөттөн, райондук, областтык, телеканалдардыкы ушундай бир сыйлыктар бар. Солонуку. Ошо солого 3 жыл, 4 жыл менен катар алдым да солодон. Ошо Конок бөлмө. Бунун деле ичин мындай түзүлүшүн өзүңүз тандадыңыз. Ушундай кылалы деп. Бардыгын. өзүбүз тандадык. Өзүбүз тандап. Анан усталарга түшүндүрүп айтып эле, чийип алып эле ушундай келишип аттык. Эң жакшы. Баягы дос чарлар кезде да чуркап ойногонубузга кенен эле да. Ойносок болот негизи чуркапчы. Кенен экен аябай. Бул жакта отуруп, бул жакта ойун өткөрүп. Азыр эми тренд дегендер болуп атпайбы? Ушундай жерде тартыш керек экен да. Кудай кааласа тренд тартабыз. Бул жактагы гүлдөрдү жеңем тандаган окшойт. Буну кече жеңең 23-үнө мага подарка кылды эле кыздарым. Анан мен орозо ичинде Рамазан айында бири-бирибизге бир эле сейинчи март майрамда эле эмес. Ушундай бир ыйык күндөрдө күндө подарка берип турганыбыз жакшы деп алып келдим. Но кичине кызым бар, кызыма. Бул ортончо чоң кызыма. Бул апасына, үчөөсүнө. Ушул алып келдим. Кече күнү. Сон. Байкем романтик. Силе. Сон гүл экен өзгөчө. Мыкты. Эми бул бөлмө кирет окшойт. Бул бөлмө. Бул бөлмө родной мындай. Конок келгенде мен гастролдо көп жүргөм да. Баягы эл кыдырып, жер кыдырып жүрөсүң. Гастролдо көп жүргөм мен. Эгер нам бериш керек болсо гастролдо жүргөн боюнча. Анда намды алып койчукем, алып коет элем менчи. Себеп бардык жерге, көп жерлерге баргам да. Баягы эл концерт коюп барбаган жерлерге баргам да. Анан ошол барбаган жердеги элдин батасы да жакшы экен. Ошол барган жерде концерт бүткөндөн кийин бата беришет. Ал жерде сөз акчасы маанилүү эмес, ошо элдин сыйы, элдин манайын көтөрүп, батасы. Анан ошол убактарда баягы эл кыдырып, жер кыдырып жүрсөң түшүнүп калат экенсиң баягы үйдүн кадырын, бир жерге барганда кандай шарт болуш керек. Буну атайын келген конокторго жасагам. Ошо конокторго арнагам. Конок келсе ушул жерге уктоочу бөлмөсү. Уктоочу бөлмө. Эми ушул мынакей 2 кабат ак өргөңүзгө канча убакытты арнадыңыз? Канча убакытта бүттү негизи? 2020 фундаментин куйганбыз. Тарых узун. Өтө көп тарых. Бу китеп жазыш керек. Анан 20 баштап мен кичине ден соолук жакшы болбой 1-2 жыл жүрүп калдык да. 2 жылдай ден соолук жакшы болбой анан. Ошо менен баштадым кайра. 24 бүттү да почти. Ошондо бир 2,5 жылда бүттү. 3 жылга жакындап барып ашып кетсе. Анан өзү 1 жылда эле бүтүрүп коебуз деген план бар эле.
Болгону мен биз баягы берде болбой кетип кеткенде устан деле караган адам болуш керек. Мен той сезондо көбүнчө тойлор менен ушу Жалал Абад, Аксы, Ала Бука жакта жүрөм. Анан ошол убакта уста жок. Биз кеткенде уста да жок болот. Ошо боюнча туруп биз келгенде иш болуп, ошентип бир 2,5 жылда бүттү Кудай кааласа. Анан расходун эсептеген жокмун, родной, чын эле. Канча кеткени эсимде жок. Анан башында кичине жазып аткан болгон келинчегим. Кийин эсимде жок эми. Бул үй бааланбайт деп койсомбу же кандай дейли, а? Баасы жок. Баасы жок, Баасы жок деп коём. Кийинки бөлмөбүз. Кире берели? Кире беребиз. Бул бөлмө ушундай бир. Ушу жаш кыздарым, жаш балдар мындай бир. Келген конок каалаган отуруп, дастаркан кылса, сый көрөм десе ушу чакан эле бөлмө буга. Чакан эле сүйлөп коелу. Чакан бөлмөлөргө чакан сүйрөйлү, э? Чакан сүйрөйлү. Ысырап кылбай. Туугандар кегиле эми. О, биякта эмне? Бул жак. Бул бөлмө детский комната. Кыздарымдын бөлмөсү. Кыздарым ушундай бир ошолорго шарттагам, берде жатышат, шкафтары, пока детский ылайыкташтырып, анан чоң бир жакшы мебель алып берейин десем, көнүшпөй атат, ушуга көнүп калган үстөрү. Жакшы көрөт ушундай. Ушу кыздарымдын комнатасы. Бул менин кыздарым. Дароо эле тааныштыралы. Улусу канчада? Аты Бул ким? кичине кызым, аты Адина. Адинайка. Адина. Так, кызым айтып койгон, фамилияң ким эле? Райымжанова Адина. Ой, молодец. Улутуң эмне кызым? Кыргыздын кызы. Уругуң эмне? Аккойлу. Багыш. Багыштан тараган Аккойлу. Ой, Диниң эмне кызым, диниң? Alhamdulillah. Elhamdülillah musulman. Kelmen aytıp koyçu çocuğa. Leyla kaynanam. O, Anna. Ay, молодец. En kızım, kana otur. Bul Adina, kança yaş boldun kızım? 5 yaş. Bul Aziyana kızım. 2. klasta okuyut. Oturup al kızım. Menin çoğun kızım. Şerde bilim alışıp atat. Anan bularga men жетишпей калдым, бирок Кудай кааласа ушу жакын арада кылам. Балдарды өзү тарбиялоодо окуп калгандан кийин негизи мындай жазам деп атам могу жерлергечи. Ушундай мисал үчүн Чыңгыз Айтматовдун адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу, Чубак Ажынын сөзүнөн бүт кыргыздын адабиятына салым кошкондордун жакшы сөздөрүнөн кошуп ушундай бир күндө окуп турса дагы жакшы нерсе да баягы күндө көрүп окуп турганданчы. Бул кызым мектепте 2 класс. Мен жакшы көргөн кыздарым. Анан ырдайбыз а кызым а? Ырдайбыз. Бул сахна формалар. Мен көбүнчө парламент кездешет формаларымда. Костюм, мындай. Бул баягы мурдараак кийген костюм. Формалар. Bir нерсени баса белгилеп кетейли, берге родной мей. Ушул жерде мактанып албасам болбойт. Айтыңыз. Оно Кыргызстан ондор радиосу. Тегини көрдүң да. Ооба. Мен Ошто 10 жыл жашагам. Ошто жашап жүргөнүмдө ушул Кыргызстан ондоруна Ошто чыгарган ырларым алып келип берчи элем радиого. Ал өтсө өттү, өтпөсө жок. Көбүнчө өткөн эмес. Оштон бери келип. Оштон бери келген. Анан ошондо же көңүлүм калып кеткенби, же ошол кызыгуу катуу болгонбу? Азыр ошол жерде турат бир ырларым алып барып бербейм радиого. Көңүл калганбы катуу, э? Билбей калдым. Ушу радиону көргөндө эстейм бирокчу. Азыр деле бирок Оштон бир 3-4 жыл болуп калды, келип берген ырчылар бар экен ырларын. Мен кыздарым айлантып жүрсөм, ошол жерде жүрүп туруп Оштук эми атын айтпай эле коеюн бир кыз анан. Үйгө жүр десем сен ушул жактасың. Атайын бергени келдим дейт. Ыр жеткир Оштон бери, э? Жеткирип. Ушулду эске салат. Ошо күндөрдү. Улам мында эстеп коттурбайсыз да, я? Эстеген сайын. Улам ачып жинденип кайраса.
Наракат тургуз. Бул кирели. Бул биздин детский ушу баламдын комнатасы жакында жеңең көз жарды. Жакшы. Кире бер. Кириңиз. Ушу жеңең менен балама ушу комнат пока ушу балам ушул жерде. Ушунун бөлмөсү кылып койдук. Сон. Бул мен 2 айлык болду го тахмин, а? 2,5 айлык болду. Атын Мухаммед койдум. Балам. Бул ушул жерде бизге жардам берип жүргөн карындаш. Бешикке бөлөйт экенсиздер. Бешикте. Бул бешикте мен жаткан бешик да. Тарыхы улуу бул бешиктин. Сиз аябай мындай кыргыздын колоритин сактаганга мындай ошо ар бир бөлмөңүзгө кошуп турсуз, Ооба. Ушу билбейм мен ушундай колоритке жакынмынбы? Негизи ушундай жакшы көрөм. Могу дивандарды тандаганы барганда деле ушундай экөөбүзгө тең, келинчегим экөөбүз тең эле ушундайга жакын окшойбуз мындай. Бизге окшогон коноктор келгенде ушул жерден дагы тосуп калат окшойсуз. Ооба. Силердей бая көңүлгө жакын, чакан коноктор келгенде ылдыйда бөлмө бар, анан ушу жерди баягы биринчи этажга отургузуп койду бизди дебесин деп. Жеңең кичине кызмат кылсын деп экини даярдаганбыз. Отур. Алтынбек байке, үйүңүз менен тааныштык. Эми ошол жеңем менен чогуу тааныштырып көрөрмандарыңызга дагы. Сиздин кайсы бир маектериңизди баягы бойдок кезиңизде берген маегиңизди окудум. Ал жерден айткан экенсиз. Кандай кыздар жагат деген Айтор Кобра болбосо болду деп жооп берген экенсиз. Анан кандай болду? Мындай Кантип тааныштыңыз? Кобра эмес? Кобра эмес, мындай өңнөн эле билет, байкайсыңбы кыздар, мындай силерге кандай көрүнүп атат? Мындай көрүнүшүнөн карасак. Жок, андай эмес да бетте. Жа келинчегим Кобра эмес, шүгүр. Ниетке жараша дейт, пейилге жараша дейт. Сабырдуу. Менен да сабырдуу. Мен ушусуна баа берем. Ушунчалык сабырдуу. Бир нерсени мен жөнүндө не то маалымат укса дагы ошо момент айтпайт, чыкпай жүрүп, бир момент кийин анан кармап чыгарат. Сабырдуу. Таанышканыбыз Алабукадан болот тахмина. Алабукада мен ошо тойго барып, Ханордо деген ресторанда таанышканбыз. Ошо экөөбүздүн таанышуубузга Ханордо күнөөлүү да. Жеңе, эмнеси жакты Алтынбек байкенин? Ал кезде эми ырчылар же болбосо өнөр адамдары мындай бир ишенсес, бир ишенбей, кыздар көп болуш керек деп деле ой сизге деле келсе керек. Ооба, бул экөөбүз таанышканда чынында популярдуу. Азыр дагы ошондой негизинен билбейм, көп кыздардын мындайча айтканда арманы эле болуп жүргөн убагы. Мага мындай жөнөкөйлүгү менен жаккан. Кээ бир ырчылар бар го, мынтип бой көтөрүп, мындай андай нерсе жок. Азыр дагы деле ошондой. Базарга барып десе, базарга да барып келе берет, иши кылса мындай жөнөкөй да. Ошол жөнөкөйлүгү менен мындай жүрөгүм арбап алган. Эң жакшы. Канча убакыт сүйлөштүңүздөр? Биз сүйлөшкөнүбүз бир 6 ай эле болду. 6 ай сүйлөшүп. 1 жылга жакын сүйлөштүк. 8 ай, жок, 6 ай экен, 6 ай сүйлөшүп, анан башкачканбыз. Анткени сиз өзүңүз Ошто жашап жүрдүңүз. Бишкекке кийинчерээк келген экенсиз. Бишкекке келдим. Эмне себеп болду? Эмнеге келдиңиз? Келгеним ушул. Атам менен апам көбүнчө Бишкекке барып иштебейсиңби депчи. Анан көп эле Бишкекке барып иштебейсиңби? Ошто жакшына эле баягы анан келдим мен. Борбор кантсе дагы жер тандамай жок дейбиз го. Келип анан квартирада жашап жүрдүм, Дордой жакта бир досторум менен. Анан келип акчам деле калбады мындай. Анан квартирада жүрүп, баягы квартирада хозяин келип калып. Өзүнчө эле делип ойдойм, баягы хозяиндин баласы экен, андай жер үй анан эле. Ошондо ушундай бир жаным кашайды, чыктым. Бардым да, мен ошол жерден чыккам, ошол күнү чыккам да. Квартирадан чыгып эле мен жер алам, короче, Бишкекке жайгашам дедим. Урган боюнча бир гастроль кылып келдим. Келип туруп анан ушул жерди алып үй салган. Анда бакамнерге чаккан үй салганбыз. Анан ошо үй салып, жана айттым да, ол жакта 3-4 комнат бар деп, ошол бар эле биринчи этажы. Анан
Ustalar бар ошондо дагы анан тойго алапка тойго барып анан буну көрүп калган. Келинчегим. Көрүп калып анан бирок ошол баягы бардык нерсе ниеттендейт көргөндө эле мындай сезилген бир сезим болгон менде. Ушул кыз ушугусын только ушугусын айтканын кыла берсем окшойт, базарга бар десе барышым керек. Сескен. Мени гүлдөтөт ушул. Мени гүлдөтөт Кудай кааласа деп. Бирок сезим болгон биринчи көргөндө эле. Мындай сүрөткө түшкөнбүз, маани берген эмесмин бирок. Анан сүрөттү көрүп, сүрөткө түшкөнгө чейин маани бербегем. Кийин сүрөттү көрүп, жакшынакай эле жакшы кыз экен да мындай сүрөттөн карап, анан кийин маани берип таанышкан. Мындай сурадыңызбы жеңе сиз? Үйүң барбы, машинаң барбы, аякта жашайбыз деп? Жок, ал кезде билбейм, бизге андай мындай байлык деген акча мындай ойго келген эмес да. Келинчегим байлыкка кызыкпайт экен. Мен муну баягы сыноодо көрдүк да. Биз үйлөнүп, ушу үйлөнгөндөн эле баары сонун болуп кетпеди бизде. Баягы мына айткандай 2020-жылы ушунчалык катуу оорудум. Башты мен. Ошондо билинди да эми мунукучу. Жан болду, колдоду. Ошол убакта баягы чөккөн убакта адам билинет экен да. Мындайча айтканда нөлгө түшүп, нөлдөн кайра баштадык да бизчи. Анан ошол убакта бирок мындай ыраазымын. Көбүрөөк кимге мындай чыдап жашап келатат? Жеңеден баштайлычы. Жана башында эле Алтынбек байке актанып баштады. Мен сабырдуу, мен болсо депчи. Жок, эми негизи ар бир адамда жаман кыял болот, жаман адат болот. Анын жаман жагын эмес, мындай жакшы жакка жоруп, мындай жакшы эме менен жашаса, жаман жагы көрүнбөйт. Бир гана жакшы жагын. Ооба, бир гана жакшы жагын. Бизде мынтип чыдап жашаш керек, же балдар үчүн жашаш керек деген нерсе жок да, мындай. Кандай болсо ошондой. Ооба. Азыр эми жогоруда да айтпадыкпы? Аккордеонуңуз турат, комузуңуз турат. Комуз дагы өзгөчө экен. Айтып калдыңыз, 1-2 адамда өнөр адамдардан бар экен. Сиздин эми ошол ырыңызды укканга чейин бул жактагы жазылган ырыңызга кезек береличи. Атайын Алтынбек агабыз дагы ушундай ыр жазып. Ооба, кечинде мындай ойлонуп отуруп, үй бүлөлүк эфир биринчи жолу болушу. Биздин өмүрүбүздө биринчи жолу болду. Анан ойлонуп үй бүлөлүк эфирге баягы сени сүйдүм эле таштап кеттиң, кайда кеттиң гүлүм дебей, мындай бир үй бүлөлүк жөнүндө ырым жок экен карап көрсөм. Бар эле, бирок элге чыга элек эле, бирок кечинде шашып сөздөрүн иреттедим кичине. Бирок бул дагы пыш элек, ошентсе дагы чийкозо дагы ырдап берейин. Талада курап калган дарак элем, аярлап тамырыма суну септиң. Жакшы сөзгө сусап калган пендең элем, сен мага сүйүү бердиң. Жаратканың буйрук кылып, жаратканың насип кылып, бакыт бердиң. Шаттык бердиң, күлкү бердиң, аруу тунуп сезим бердиң. Эймали. Жубайым болучу жан дүйнөңдү мага арнаган, мен чалынып жыгылганда бул турмуштун сыноосунда болду шилтеп менден качпаган. Tilегимди берсең Алла, tilегимди берсең Алла, мен боломун көл кыздын атасы. Өзүң болчу эй балдарымдын апасы. Жаңылгандырмын
Baktın başımdan Bu turmuştun sınısında Kaç albaysın жазған tağdırdan Dilegimdi bersen Allah Dilegimdi bersen Allah Men bolomun kızdım atası Özün bol çey baldarımın apası Bir gece tünümüz Şattıka toluyuz Biz bolomuz baktılılar kalası Keyinki çıkarma Bulurdun sözün жазған Азияны арайым жаныма Обону Адины арайым жаныманыкы Жаңы шығармаларға берейлі Айланып келеміз деген автордың шығармасын қыздарым атқарып бер О kızım Атакемо Biz kayda baramız Aylanıp geliriz Güldürdük dereriz Aylanım o Aylanıp Aylanım ey Şu yerde şangı getiş gerek la. Biraz sözün жазылек da. Kızlarım Атакемо biz emne kılabız. Aylanıp geliriz Güldürdük dereriz Aylanım o, Aylanıp aylanım o. geliriz Atasının kızları kanday solu qarraçı Abbasının kızları kanday sonun qarraçı Adinanlı qarraçı, Azyananlı qarraçı Kanday sonun jaraşkan ey atasının kızları Hey kızlarım Атакемо biz kayda baramız Aylanıp geliriz Güldürdük dereriz Aylanım o, Aylanıp aylanım ey geliriz Atasının kızları, apasının kızları Kanday sonunun Рахмат. Текстін ұмытып қаппын. Көп кішірезіндер дашчылы да бұлар. Мындан ары дагы Алтынбек байке эми кандай ырларды жаратып, кандай ырларды мындай репертуарды толтурайын деп атасыз? Мен бұйырса баягы бир 2-3 жыл айттым ғой, шығармашылықта чындап тынығу болды. Оон жаратуу жактан сөз келбей, мисалы үчүн мындай жарат. Адам өзү ушундай болот экенсиңер бир. Мен бир селди баштап алсам, бир планды коюп алсам, ошол менен кетип калат экен да. Азыр мен чыгармачылыкка ушу келинчегим, жакындарым, күйөрмандар эле түртүп атат мени. Ой, Кудай, сени күтүп атабыз депчи, бирок мурдагыдай илхам жок. Бирок ыр жаза берем. Мурдагыдай жок. Баардык нерсе өзүнүн учуру менен, убагы менен экен. Анан бирок иштейм, Кудай кааласа, колдон келишинче аракет кылып, жаңгырлар бар. Анан Алтынбек байке, сизди дагы мына ушул ырды айттыңыз. Анан өзгөчө биз дагы дискттерден көрүп калдык клиптер. Улакчынын кызы. Бул ырга да бир аз токтолбойлубу? Кандай болуп ырдап калдыңыз эле? Улакчынын кызы деген ырыңыз дагы өтө популярдуу болгон. Бул чыгарма мага мындай бир керешелүү, акчолтой чыгарма болду. Бул ырды айылда жазгам. Айылда атам бир эски временка бар эле мындай. Чоң үйдүн жанында временка болот килдерди. Анан мен атам, ата-энем чыгармачылыкка мындай сөзгө маани берген адам. Ырдын мындай негизи сөзгө маани беришет.
Анан кыргыздын салтын сактаган адамдар. Ушу биз кичинебизден биздин үйдөн жылкы үзүлгөн эмес да. Мен эс тартканыман бери жылкы үзүлгөн эмес, жылкы бар. Ушул бир жок дегенде бир бээ менен бир ат болот, же бир эки тай менен эки бээ болот. Ушундай да жылкы үзүлбөйт да, жылкыга жакыныраак. Анан ушул баягы ырды жазып атам ошол временкада. Анан атам чоң үйдөн чыгып келип атып, айнектен уккан го дейм да. Анан кирди дагы. Ногу кантип болсун эми, ногу жөн эле кой деди да магачы. Мен аны ушундай кобустагы улакчы. Ушундай шаңды болуп атат да мага. Деди эле мен жок бу хит болот дедим да. Эми өзүң эле билбейсиң хит болгонун. Бирок чыгардым. Анан ошол атамдын ошол сөзүнөн калып, мен булдурду ончо деле кетпейт экен деми дедим да. Жеңил желпи деп турам. Аранжировкага да арзан жерге бердим муну. Арзан деле бир таанышка эле келип эле экөөбүз отуруп эле 3-4 саат деле газ кылгам, газ деле жүрөм. Бияка Бишкекке келдим, 5-6 ырды кошуп алып келген аранжировкасын, голос түшүргөнү келдим, Эдил Маматов. Жакшы дейт анда. Барып голос түшүрдүм. Ошо Бүзейне деген ыр, Улакчынын кызы экөөбүн. Мындай мен тойго эле Жаздырып койдуңуз. жаздырдым. Берки голос түшүргөндөн аркыларга бек вокал берип, раса менет кылып 5-6 жолу, 3-4 жолдан ырдатып, эделе деп кошуп бек вокалдардан. Барып берки ырга бир-бирден ырдагам экөөнү. Чындап чарчап калгам да. Эдил чарчап калган. Бирден ырдайм досум, бир эберди кошосуң, болду дедим. Карра баштары өзүм ушундай кошуп койдум кичине. Радиого берип, анан жанагы акчаны раза аранжировканы кымбат кылдырган ырларды күтөсүң эми радиодон. Жай чыгармалар, сөздөрүн ушундай текшерип, талдаган чыгармалар. Радиого берип, ошол ырларды күтсөң эле Улакчынын кызы чыгат. Бир кеде чыгат. Ошондо Оштун радиосун көп укчу элем, Эл ФМ радиосун. Анан ошон 10-15 күнүнөн анан жанагыларга жолугуп калбайт. Мен оны берки ырларым жакшы, качество, сөздөрү жакшы. Онун биле бербей, нон бергиле десем. Эл ошону суранып атат дейт. Чындап карасаң суранып атат. Ошону суранып атат. Улакчынын кызы. Кутуктоодо да Улакчынын кызы. Анан клиби да ошондой болгон бул ырдын. Өзү жолдуу болгон чыгарма деле ушу жолго карайбы деп калдым да. Эң жакшы Алтынбек байке. Биз мынакей үйгө келип, үйүңүз менен тааныштык, жеңем менен тааныштык, ырдадыңыздар. Анан жана баягы ооруп калдым дегенде көзүңүзгө да жаш мындай алып калдыңыз да, мындай жеңем ыраазычылык айтып отурупчу. Билүү берендин Анан учурдан пайдаланып ушул мынакей аябай ыраазы экениңизди ыр жазып так айтып атасыз. Эми жеңем жаныңызда отурат. Ыраазычылык сөзүңүздү айтып анан маекти жыйынтыктабайлы. Так мен сүйлөп алсың же мен баштай берейин. Жеңеме деле берейин, сиз даярданып туруңуз, аябай толкунданып кетип атасыз. Жеңеме бир нерсе айтар деле мындай. Атамдан мен. Үйгө куш келипсиздер. Эфирден пайдаланып, жалпы момун мусулмандардын ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Сиздер дагы орозо экенсиздер. Орозоңуздар кабыл болсун. Аллахым бардык пенделердин орозолорун кабыл кылсын. Чоң рахмат сизге. Келиңиз анда Алтынбек байке. Куда кааласа, баягы өсөйлө дейт го. Сенин өсөйлө барыбызчы. Бул өстүргөндө сөз болот экен адамдычы. Мен ушундай бир жөн эле фитте жүргөм. Биринчи мындай ырдабай эле музыкант болуп жүргөм, анан ырдай алам эле, мындан чыгармачылык чыкпайт дешип анан мен ырдап, эмнеге ырдай албайм деп атып эле ошентип атып ырдап кеттим. 10 жаштым, инструмент үйрөндүм. Анан жакшындай эле ырдап жүргөм. Мындай эле фит айдап анан фитте жүрсөм бир үчү болуп фитте жүрөбү деди. Кой жип алыш керек экен деп анан. Ошо үчү деген жипте жүрүш керек экен деп жип алдым анан. Тынч эле жашап алсам анан уш кичине үйдө жашайт экен деп сөз кылдым. Эми чоң үй салдык шүгүрүнө. Анан ушу күндөрү ойлоп коем, келчегим ушу депутат боло албайт, министр боло албайт деп эч ким айтпайт.
Бирөө жарым айтса балким өстүрөт экен да ошондой сөздөрчү. Артынан ушундай сөздөр өстүрөт экен. Мен мындай сынап, мен артыман ушак кылып, ушундай бир сөз кылган адамдарды кээде жашоомо салымы бар, рахмат айтам. Сонун салымы бар, өстүрөт. Бул нерселер адамды чөктүрбөйт да. Кутман айткан экен, мен мамлекеттин акчасын жебедим депчи. Биз ниетибиз жакшы. Бүгүнкү Биз маекте мамлекеттикин байкем хит. Биз мамлекеттикин жебейбиз. Биз чыгармачыл адамдар ушу тойдо ниетибиз жакшы экен да. Той болсун. Тойдо алайлы, жакшылыктан алайлы депчи. Кудай кааласа тойлор боло берсин, жакшы күндөрдө көрүшөлү. Сиздерге да ийгилик, амандык. Биздин үй ар дайым ачык. Ар дайым ачык. Анан албетте баягы ар бир ийгиликтин артында бир адам турат, колдочу болот. Мен кандай күн болбосун, сыноо күн келеби адам баласына, жашооңдо жакшы күнбү, оор күнбү, бардык убакта мындай тик турган бул ата эне болот экен. Атам менен апама ыраазычылык билдирем, убакыттан пайдаланып. Теңирайыңа ыраазычылык айтам. Ар дайым мен ата энемдин дубасындамын. Ата энем мен билем, дайым бир дуба кылат, жакшы сөздөрүн айтышат. Ушундай бир ийгиликке, ушундай бир жакшы биз ойлогон, көксөгөн нерселерге жеткенге атам менен апамдын салымы чоң. Ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар. Мен сиздерди жакшы көрөм. Эң жакшы. Чоң рахмат сиздерге дагы. Алтынбек байке. Рахмат. Буюрса дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачылыкта көптөгөн ийгиликтерди жарата бериңиз. Биз болсо ага күбө болуп элге жеткирели. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Ардактуу Соло ТВнын көрүүчүсү, кийинки маектерден амандашканча деп коштошом. Бар болуңуздар.